Бирок эгерде силер кетип мен биякта болсом дейм, мен сизге күндө Кур'ан окуп турам. Мен силерге чегелдеп турам дейм. Бабыч. Ырдабай кой деп атат. Сиз ансыз эле ырдабайсыз да, чынбы? Бүгүнкү күндө. Жок. Ыр менен байланышыңыз жок. Мен машинада музыканы такыр эле өчүрүп, жалаң хадистерге өткөм. Алла таалам сени апаңан дагы 70 эсе жакшы көрөт дегенде кантип мындай башыма батпай кетип атты информациячы. Эмнеге биз ушул өлүмгө чейин эч нерсени признавать этпейбиз? Жок. Анан кийин бирөө эле окуп калса, жүрү барып Кур'ан окуп коелу. Мындай ширк депчи, эми Кудай депчи. Анан кийин Кабанын үстүнө турган көргөндө мен айттым да, мен бул жөнүндө айтам дедим. Ушул 1xbet деген Ачык реклама кылдыңыз беле? канчалык чоң акча бербесе дагы буйрубайт экен да. Салам алейкум биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү подкасттын коногу ырчы, бийчи, футболчу жана блогер Максат мырза. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай келип алдыңыз? Баарыңарга ассаламу алейкум. Бүгүн эле көлдөн келдиңиз. Ооба, бүгүн келдик. Көлдө болчубуз, ушул күндүн баары көлдө, үй бүлө менен бирге. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр, аман эсен. Мында негизи элдердин сөздөрүнө деле мындай айча ырчылыкты токтоткондо негизи эле ошол элдердин мнениясынан мындай кесип салганбыз да. Анткени ырчылыктын ошол канча жылдан бери ошо 17 жашыман баштап ырчылыктын үстүнө жүрдүк. Бийчи болгон жокпуз, бирок сахнада бийлеп аттык. Албетте анын баары артта дегендей, анан ошентип жүрүп эле ушул канча жылдан бери ошо 17 жаштан баштап чоң сахнада жүрүү, анан Алла таалам хидаят берип, ырчылыкты жыйыштырып, футбол тармагына өткөнбүз. Ал жерден да сыноолор болуп дегендей, анан азыркы учурда дагы ошол тармакта спорт тармагын кыймылдатып аткан учур. Эми ушул хейттин үстүнөн баштайлы бардыкты. Сиз көлгө эс алганы бардыңыз, үй бүлөңүз менен жакшынакай. Анан кийин балыкчыдан бир статуяларды көрдүңүз. Ал жерде мисалы үчүн ошол жерде сиз ички дүйнөңүздө ички максат чыгып, элге кайрылып, тиешелүү адамдарга кайрылганы эмне себеп болду мындай? Мындай кыскача айтып кеткенде, мен ушундай мусулман үй бүлөдө чоңойгон эмесмин өзүм. Негизи ушул кичинекей кезимден баштап бул деген намаз, бул деген Аллахым кылган. Ушул жерде суроо берип кетсем, сиз ошол посту экинчисин көрүп калдым, биринчисине жетишпей калдым, өчүрүп салыпсыз. Анан ал жерде сиз апаңызга байланыштуу айтыпсыз да, ден соолугуна байланыштуу. Анан мен дагы бир жеке окуп калдым, сиздин апаңыз өзү психолог. Менде ушундай суроо келди да, мындай моментымчы. Психолог эже болсо, значит, түшүнүктүү эле эже да. Неге ден соолугу эме болуп калды экен депчи. Ошол тууралуу айтып. Негизи апам психолог. Мен негизи кичинекей кезимден баштап ушул психология жагынан китептерди көп окуп калгам. Негизи ошо апамдын эмеси менен негизи эртең менен оңондо эле бир китептер жатчу, биякта анан алып окучумун да. Ачып бир-бирден окуп, анан жакса кичине окуп таштап койчубуз дегенде. Бирок Советтик Союздун бул деген ошол жерден калган мындай эмелер, мындай үзүрлөр. Анан апама айтып көргөнбүз. Мен эки эжем бар, аларга деле айтып көргөнбүз. Жездем бар, ага деле айтып көргөнбүз. Бирок бир гана дуа, бир гана Алла таалам бере алат экен да. Ушул нон-стопту токтотуп, анан өзүм жеке ырчылыкка өтүп, ырларды жазып жүргөндө аябай жүрөгүмдө аябай беспокойство болгон да. Анан менде бир суроо бар болчу ичимдечи. Бул жашоого эмне үчүн келдик? Анан ушинтип эле бир-бирден жашоодон кете беребизби? Болду деген суроолор болчу. Ошол суроолорду мен бергенде дароо эле мен апам оюма келчү, бир туугандарым ушинтип эле келип эле дүйнөгө бирдемке кылып эле аракеттен бирөө бирдемкени акчанын артынан чуркап эле тигинин аркынан үй салыш керек деп эле, балалуу болуш керек, тигинкин кара, бугункин кара деп эле ушинтип эле өлүп калып эле анан жашоо бүтүп калабы
дегенде мен аябай эме дрожь болуп кетчү денем. Аябай эметип кетчүмүн. Жаман болуп. Анан бир күнү эле ушул жолдон кетип баратып эме бир подкаст угуп калгам. Подкаст окусам кичине мындай көп уккан жокмун, бир 5 мүнөт аралыгын угуп туруп анан кийин бир байкем бар болчу. Ошол Алла таалам ыраазычылыгы үчүн аябай прибыльный бизнесинен кайтканда анан чалып туруп эле байке мага кичине ислам жөнүндө айтып бере аласызбы десем, кел деди. Анан барып ошол байкебиз мага предопределение жөнүндө түшүндүрүп берген да. Биз негизи адамдар ушинтип бул меники дегенге жакын эмеспизби? Бул меники, бул менин үйүм, бул менин жерим деп менин дегенге көбүнчө жакын да адамдар. Анан мен дагы ушундай болчумун да, ушундай адамдардан болчумун. Эмнеге мен ушинтип эле кетип анан ошол жерден бүт нерсе Алла таалама таандык экенин билгенде мен өзүнчө бир лотерея утуп алгандай сүйүнгөм да, эшикке чыгып алып кадимкидей бул жерден бүт грустум баары кеткен да. Бул деген баардыгы Алла таала таандык турбайбы? Бул деген баардыгыбыз Алла таалага барат экенбиз. Ошо жооптун баары так келе баштады. Анан кийин ошол күндөн баштап мен машинада музыканы такыр эле өчүрүп жалаң хадистерге өткөм. Бул канча жашыңызда? Жашымда эмес, мына канча 3 жыл болду го дейм. Мына жакында эле, мындайча айтканда мен үчүн жакын эле. Мына мындай эле 3-4 жыл болуп калды. 3 жыл. Үй-бүлөңүз кандай кабыл алды ошону? Анан мен ошол жалаң хадистерди угуп алып, анан мен мурун ошо айтып атпаймынбы, апам психолог, анан көбүнчө ушундай жаңа мудрецтер бар го, жаңа Жан-Жак Руссо, тиги Аристотель сказал деген темаларды окуп алып, ушундай акылдуу адамдар дей берчүмүн да. Анан кийин хадистерди окуп баштаганда дедим да, тигилер ким? Бул жерде кандай тексттер депчи. Анан кадимкидей мага жага баштады да. Аябай мен ушу билимге аябай мындай суусап калгандай болуп, жалаң хадистерди уга баштадым. Анан ушинтип жүрдүм. Музыкасыз иштер кылып жүрсөм эле Алла таалам алим, билүүчү, жанында башка досум болчу, ал менен башка иштерди кылчубуз. Анан кийин Алла таалам ошол адамды башка адамга алмаштырып коет экен. Бир учурда эле машина айдап кетип барсам, ушу жанында мен ушу бир досум Адилет деген, ал болсо апасы, чоң атасы имам болчу, билими күчтүү, анан мындай далилдер менен сүйлөгөн жигит да, мындай. Анан экөөбүз жүрүп калдык, машина жүрүп эле, мен аябай суроолорду берсем эле мага сонун жооп берет. Жүрөгүңүзгө жагат. Да, хадис, мындай хадис бар, мындай тигиндей деп, анан мен деп аябай сүйүнүп жүрүп эле. Анан бир күнү айтты магачы эме дават деген кандай деп. Менде представление жок. Анан көбүнчө адамдарга мындай айта кетчү да нерсе да, негизи өзүбүз дагы ошол жактан келген үчүн биз мындай айтып коюш дагы бул парс. Негизи көп адамдар даватты башкача элестетет экен. Көбүнчөсү көлөш кийип алып, тиги сакалды өстүрүп алып, узун кийим кийип алып, үйлөрдү кыдырып алып, анан баарын Аллаху акбар деп баарын чакырып жүргөндө элестетишет экен негизи даваттычы. Дават болсо бул деген илим алчу жер да. Бул деген дүйнөдөн көчмө медресе. Ооба, дүйнөнү бир аз паузага коюп, өзүң руханий дүйнөңдү мындай кичине болсо дагы билим берип, жаңы нерселерди үйрөнүп, ушундай нерседе. Анан мен башында кандай десем ошо мага айтып берди. Мындай кыласың, тиңдей кыласың деп кызыгып калдым. Жакшы экен деп. Ошол учурда балам төрөлдү. Ошол 3,5 жыл болуптур да. Ошо балам аркылуу даталарын билсе болуп калат экен. Анан үйгө келдим. Балам төрөлүп жатат, эркек жатканда мен Алла дедим. Анда деле Алла жок анда, мындай эле. Мен деген ушул ырчылыкты иштирип эле бир башка бир нерсе менен алек болбоймунбу дегенде, ошондо футбол ачылды да, медиа футбол деген. То есть популярный адамдар, блогерлер, ырчы, тияктын баары футбол ойношот. Футбол жакшы көргөн адамдар, популяризация спорта. Мен ойлондум, бул спорт, бул жакшы. Мен балам келечегинде спортсмен болсо, дисциплина болот, ден соолугу жакшы болот, окружениеси жакшы болот деп, спортту өзүм. Ал жерде да подвох бар экен, один xbet деп. Анан мен ичимен хорошо деп, анан ошо топ тим деген команда уюштурулуп,
Ал менен дагы казактар бир туугандар менен дагы футболдорду кылып, шоу матчтарды кылып, сонун жакшы баштап, анан бир тренировкадан кийин үйгө келгем, үйгө чарчап келгем, жарыкта эле келип эле жатып калгам, залда жатып уктап калыптырмын. Уктап калып, жаныма келип кызым жатты, анан кийин жубайым жатып калып, жерде эле жатып алам залда. Анан бир учурда эле монтип мен түшүмдө эме деп калдым да, невесомость деп коет, караңгы. Анан сол жагымды бир карасам, мындай тоголок бир нерседе ошол жубайымдын сүрөтү, балдарымдын, автоунаам, үй, достор, ушул дүйнөгө таандык бүт нерсем бар сүрөт аркылуу мындай тоголок бир нерседе турганда, мен ортодомун. Оң жагымды карасам, чоң бир мындай врата турган да, врата. Мен мындай карап туруп эле, воротон карап эле уялып эле, жок деп баштадым. Жок. Мен мындай бир өлүп калгандай эле сезим болду да, мындайча айтканда, ортодосуң да, эчтеке. Анан кийин тигилер о сүрөттөр эчтеке дебейт, эчтик барып ала албайм, тие албайм. Дуньяда эми өзүң менен алып кете албайсың дейт го, дүйнөдөнчү. Кандай келдиң? Эч нерсеси жок, ошондой кетесиң дейт. Анан оң жакта карадым дагы, анан кийин кайра эле уялам, болбойт да, мында көзүм көтөрүлбөйт. До конца көргөн жокмун да, ошентип карап туруп эле, жок. Анан отуруп алсаң, я же не готов, я даже намаз не читаю, я даже Куран не знаю. Орто жерин алып жерин ыйлай баштадым. Ушул уктап аткан жеримен да ыйлап аттым, анан жаткан жеримен дагы ыйлап аттым. Анан кийин көзүмдү жубайым эмне болду деп кичине ойготуп калды окшойт. Анан кийин көзүмдү ачып туруп эле кызымды секирип жубайымдын коюна кирип кеттим. Киргенден кийин кадимки бут жагыман кадимки өзүмө келе баштадым. Өзүмө келип уктап калдым кайра. Ушундай болду да эффект. Анан кийин ойгонгандан кийин бүт эсимде, четко по полочкам бүт помню да. Бүт эсимде. Анан кийин турдум дагы ойлондум. Алхамдулилля, менде дагы кичине аналитический ум бар да. Мен негизи мындай бир нерсе болгондо кичине анализ кылып, ой жүгүртүп, анан кийин бир нерсе. Анан ойлондум, анан кийин шашпай ойлонсом, бул деген тоголок круг деген мен үчүн мындай ноль болду да. Бул дүйнө ноль. Анын ичиндегилердин баары ноль. Эчтеке алып кете албайм. Ноль, бирок ичинде албетте ушул эме айтат го, имущество принадлежит вам деп айтылат. Атыркы хутбасында биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бул балдарыма мен жооп берем, жубайыма мен жооп берем. Досторумдун алдында дагы бизде ортодо аманаттар бар, туурабы? Алла бересе. Ошондо ойлодум, бул деген ушундай экен. Бул врата эмне врата билбейбиз. Бирок аябай сүрдүү болду да. Чоң, тиштеген врата да. Мында карасаң кадимкиден илтесиң да, мында мынтип карачу. Анан ойлодум, бул деген знак дедим. Жубайым менен скупнер келип, ошол түштү айтып берип, айттым, мен 3 күн үйдө жок болом. 3 күндө даватка барып, хотя бы Фатиханы үйлөнүп келейин дедим. Анткени мен Фатиханы даже унутчу эмесмин, мисалы үчүн. Ушундай болчу да деңгел. Жубайыңыздын реакциясы кандай болду? Жубайым мен негизи кайненем ошо намазда. Ошол эң жакшы мындай бир жүрөктү жылыта турган бир эме да негизи. Анткени поддержкасы жок дагы өтө оор экен азыркы заманда негизичи. Анан ошол апам мени тоже колдоп, намаз, даватка бергенде классно деп сүйүнүшүп, анан жубайым өзү негизи түшүнүү сонун. Ислам жөнүндө биз негизи башында кичине түшүнбөй, кичине мындай апам дагы таамайсыз, бул тигин минт деп эч качан айтпайт. Анткени исламда эч кандай принуждение жок, мындай кыйнап сен тигине давай кыл, буну кыл, тигиндер кыл деп. Бир гана Алла таалам жүрөккө хидаят бергенден кийин исламдын правилалары ушундай да. Анан мен деле ал жагынан дуа эле кылып жүрөбүз, бирок түшүнүгү сонун. Биз ошол жалгыз мындай колдоочу катары. Мисалы, сиздин бала чагыңызга кайтып келсек да, сиздин бала чагыңыз кайсыл жерде өттү? Бишкек шаарында өттү. Биз ушул мектепте, 11-чи мектепте 65 мектепте бир аз окудук. Анан 9-класстан кийин Күреңкеев музыкалык окуу жайына тапшырдык. Ал жерден ошол музыкалык
эстрадный вокал, кыргызский народный инструменттерин окуп, бирок акырына чейин бүтүргөн жокпуз ал жерде окуп билим алып, ошол 17 жашымда мен кастингке кирип калып, тиги Суперстар деген ошол жерден жеңүүчү болуп, чолпон экөөбүзгө сунуш келип, анан биз ошол чоң сахнага аттанып кеткенбиз. Биз аттанганда да бизде жакшы күчтүү команда болуп, биз аябай мындай бир да убакыт бош болгон эмес да. Мисалы үчүн даже эме вокал, танцы, выступления или клип эми ошол маалда ошондой мындай насыщенный болуп чыкты. Анан кээ 17 жаштасың, анан сен билим толук ала элексиң музыкалык. Бирок окуп атканда кадимкидей ушул мугалимдер мени жаман көрүшчү да. Жок, мен негизи жакшы көрүшчү, бирок мен ушинтип стрелять этип кеткениме эми сразу эле чоң сахнага чыгып, элдер таанып, no name мындай резко эле мындай негизи алардын ою боюнча адам музыкалык жайды бүтүрүп, образование алып туруп, анан кийин иштеп башташ керек. Сиз негизи эле мисалы көпчүлүк учурда баягы жаңы доордун жаңы ачкычтарын көп кылат экенсиз. Мисалы үчүн Кыргызстанда бир учурларда GIF мода болуп кеткен. GIFти дагы сиз биринчилерден баштагансыз. Аны да биринчи биз баштаганбыз. Анан бул ошол медиа лигада Кыргызстанга биринчилерден. Ооба, негизи эле нон стопто деле у нас биринчи биз отуруп жазчубуз, биз кимбиз деп. Биз кимбиз болгондо биз креативдүү, биз заманбап, биз деген тигиндей, мындай деп жазып ошол калып калган да, мындай тарбия катары. Продюсерибиз өтө мындай күчтүү, ошол Тумарайдын директору, мындай командабыз күчтүү болчу да. Анан ошонун баары алып калган да, мен мындай жаңылан жок нерседен кылуу мен үчүн мындай удовольствие да. Эми болгон нерсенин артына бирөөнүн артында эмес, мындай нолдон баштап, жаңы барактан. Эми албетте дүйнө жүзүндө баары эле бар, эми баарыбыз да билебиз. Бирок эми ушул Кыргызстандын ичинен болсо да биринчи болуп баштоо менин оюмча мындай сонунда ушундай. Мен сиздин бала чагыңызды сурап кетпедимби? Эмнеге десеңиз, мисалы үчүн эми исламда ушундай түшүнүк бар да, сиз өзүңүз айттыңыз, мен ушундай ислам азыркы бүгүнкү болгон исламга мындай алыстан караган үй бүлөдө чоңоюп калдым. Анан сизде мындай илимге, динге болгон умтулуу каяктан депчи, балким чоң атаңыздын кандайдыр бир же таятаңыз менен кандайдыр бир ушул илгерки кишилер кыйын болгонго, хикмат менен жаштарга мындай түшүндүргөн. Балким ошондой байланыш барбы деген. Жок, андай мне кажется эмесмин да. Ача подкасттарды астып көрүп калгам, көбүнчө адамдардын ушул бир чоң аталары иман болуп, аталары эме болуп, менде да ушундай болсо деп аябай ойлонуп калчумун. Мага да ушундай жашыраак кезимде бирөө айтса, ушу намаз окуш керек, ушу Кудай бар, ушу Кудайдан коркушуң керек деген болсо жакшы болмок деп ойлойм да негизи. Анткени мен көбүнчө учурда эч нерседен коркчумун. Мен алдымда эч нерсе жок болушу коркунуч. Я ничего не боялся. Анан кийин айдем дейт, даражаны көтөрчү да болуп атпаган, жерге түшүрүп салчу да болуп атпаган дейт. Анан менде ушундай учурлар болгон. Балким учурлар тегерээри болуп кеткен, биз ошондо эле жерге чаап салгандар да. Ушундай эле болгон да, чындыгында нон стоп таркап, ошол жерде биз жүргөнбүз, иштеп, көп мындай жаңылыктарды кылып, выступать этип, чоң концерттерди чаап, ушинтип жүрүп анан биз да аяктын ичинде эле көрүп алдык да. Анткени ырчылыктар деле көп, искушение аябай көп да. Ар бирөө сени сыйлагысы келип элек. Макс, кандайсың деп эле баары келет. Давай я тебя угощу деген сөздөр жабылган. Давай. Кыздар деген бар, билебиз да. Силк такой крючок да, бул эркектердин эң слабый точкасы болуш керек. Эң чоң сыноо дейт го. Анан ошондой нерселер өтө көп болду да. Анан ушунчалык мен опустошение болгон учурда ушундай хидает келди да. Анан даватка барып келгенден кийин кадимкидей көз ачылды да, мындайча айтканда. Ушундай тууба. 3 күн. 3 күн. Ооба, 3 күндө барып биринчи болуп анан ошол жерден Эми ушул дават тууралуу кенен айтып кетсек да, мисалы үчүн 3 күндө түшүнбөгөндөр айтат да, 3 күндө бул адамдын мээсин айландырып коюптур. Булар ал жерде эмне кылат экен? Эмне кылдыңыз даватта?
айтып кетели элдерге дагы, даават негизи кандай нерсе. Бул деген биринчиден мешитке барып, жума намаздан кийин отуруп, мындай жамаат чогулат да. Жамаатта мындай такыр тааныбаган адамдар болот да негизи. Бул дагы бирок жүрөктөрүндө баардыгы сусап, ушул Алла таалага жакындайын деген адамдар да негизи айтылат го, Алла таалам өзү чакырат депчи ал жерге. Ал жерге кыйнап да калып бара албайсың да адамдычы. Адамдар өздөрү келет, өздөрү дагы келбейт, мына Аллахым чакырат дейт өз үйүнөчү. Анан жамаат менен да отуруп ошол жерде таанышып, анан ар кандай адамдар да. Бирөө 55-те, 15-те, 30да, ар кандай да, мындай эч кандай эме жок. Анан кийин кирдик. Кирип эле отуруп, бизде мечит тандашып ошол жерден баят айтты бизге, дүйнө жөнүндө сүйлөшпөйбүз, политика жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Бир гана бул деген мындайча айтканда сабак да, жана айтпайсыңбы киши жанагы медресе сыяктуу эле. Үйрөнүүгө убакытты бөлөсүң да, мындайча айтканда Алла тааланын жолундасың. Телефонуңду өчүрөсүң, кетесиң. Жамаат менен кетип, болгону ошондо канчадан ыргыттык эле, канча сом, 300 сомдон болуш керек, 300 сомбу, 500, 300 сом болуш керек. Мен ошондо таң калдым да. 300 сомго азыр эмне келет депчи. Эмне келет азыр 300 сомго? Бирок Алла тааланын жолуна чыксаң, кандай берекелүү ошол 300 сом. Ортого ошондой акчадан продукта эме кылып, ошол жерден бөлүштүрүп, сен кызматтасың, сен тигини аласың. Ошол жерден отуруп, жамаат менен чоң намаз окуп баштайсың. Мен да башында адамдардын артынан эле кайталап, деп эле анан кийин именно ошол жерден көп мындай билим, анан жаттоого убактың сонун болуп, башың кадимкидей бошойт. Азыркы учурда мына телефондордо кыска роликтер менен оюбуз секирип кетип атпайбы, 1 жылсың там. Футбол жөнүндө 1 жыл чыкса, листать этсең, ден соолук жөнүндө чыгат, листать этсең, машина жөнүндө чыгат, мисалы үчүн. Ойлоп көр, башыңда эмне деген каша болуп атат. Мурун биздин ата бабаларыбыз кыска бойлуу, жеңил бойлуу деп койчу го. Ошондой эле болуп барайт азыр. Кыска видеороликтер. Мынтсең эле кете бересиң, кошмар да. Башың айланып калат, ооруп калат. Анан кичине нервозность пайда болот, анан жанагы раздражительность ошол нерседен көбүнчө пайда болот экен да. Ошондойлорду айтып атпайбы? Анан кийин телефонду таштаганда сен өзүң менен өзүң каласың. Өзүңдүн мээң менен калып атасың да. Азыр адамды элестет, койбо, телефону жок. Азыр адамдар элестете албайт өзүнүн телефону жок. Ачканда телефон менен колдонот, жатаарда телефон менен токтошот да. Ал жерде болду. Сен ишен, өзүңдүн эле акылыңа ишенесиң. Өзүң акылың менен ой жүгүртөсүң. GPT жок. Жок, ChatGPT эч кандай информация жок. Google'дан эметип же ошол жерден бир нерсе кыла калам деген жок. Ушу дааваттан Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн сүйгөндү биринчи жолу көрдүм да. Жат эле адамдар. Что это означает деген нерсечи, мындай любить не ради чего-то депчи, мындай. Мисалы үчүн мен сен эмең үчүн жакшы көрөм, сен мисалы үчүн эмең үчүн жакшы көрөм, тигин мындай бир выгода издеп или там аяктан жөн эле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сени жакшы көрөм деген нерсени ошол жердеги жамааттагы ушул браттар аябай мындай берди да магачы. Анткени мен ошону сездим да. Мындай айтып коет го, сезесиң депчи, эми бул жерден айтсаң, айта бересиң сөз мененчи, мындай жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө тиет дейт го. Анан чындыгында ошону сездим да. Мен таң калдым да. Мен жаңы эле таанышкан адамдар мени ушинтип жакшы көрүшөбү. Анан кийин отурсам эле, если ты приближишься к нему на 5, он приблизится к тебе на локоть. Если ты приближишься к нему на сажень, он сделает к тебе шаг. А ты если сделаешь шаг, он пойдет к тебе бегом дейт го. Ошону кандай денем зымырап кетти, кадимкидей. Анан кийин Алла таалам сени апаңан дагы 70 эсе жакшы көрөт дегенде, кантип мындай башыма батпай кетип атты информациячы. Кантип мени апам мен үчүн өмүрүн берүүгө даяр. Бул жерден Аллахым мени 70 эсе жакшы көрөт деп туруп, кандай кантип көбөйтсө болот дейсиң да. 70 деген арабтын негизи мындай хикматында, мындай акылында бул деген чексиздикти билдирет да. Анан ошону угуп алып мен
Алла таалам ушунчалык мени жакшы көрөт турбайбы деп аябай ошондо мындай сүйүүсүн сезип кадимкидей бактылуу болдум да. Ичинде адамдардан нур чачырайт го мындай кадимкидей тахаддус намаздарга ойгонуп алып Аллахым ар бир намазды жамаат менен мечитте окуган кандай рахат да. Мисалы үчүн биз азыр бул дүйнөдө кээде жалгыз окуп каласың, кээде мечитке жетпей каласың, кээде мындай эле жолдон окуп калып атасың. Мындайчы намаздын толук мындай даамын сезе албайсың да бул дүйнөдөчү, чындыгындачы. Тиги жерде элестет, 1 грамм кечикпейсиң, жамаатың менен четко турасың. Ар бир намаздан кийин кандай жеңилдик, кандай бир гана Алла тааланы улуктагандыктан жүрөгүңө салаттуу атпайбы? Ошондой да жүрөк кадимкидей тазаланат. Отурасың, зикирлер келтиресиң. Субханаллах деген эмне деген билдирет? Пречист Аллах. Альхамдулилля деген эмне бул? Хвала Аллаху деп отуруп алып Фатиханы разбор кыласың. Фатиха Альхамдулиллахи роббил аламин деген эмне? Рахман Рахим деп баары эле бисмиллахи рахман рахим деп башташат. Же переводун билишпейт. Ошол моментте мен кадимкидей монтип вау дедим да. Ушундай экен деп пазлдар болуп чогулуп аябай кубанып ушул туура жолго түштүм. Мына жашоо деген ушундай турбайбы деп бияка келип ушу жакындарыңа бөлүшкөнгө шашыласың да. Ушундай турбайбы досум, бул деген мындай эле турбайбы, бул деген жашоо мындай эле экен деп биз деген машину хотели, дом хотели. Кайдан, бул деген мы же временный, биз кетет экенбиз да. Бирок ошол кезде досторуңуз кече эле мынтип жүрдүң эле го деген нерсе болду. Анан сыноонун баары башталат экен да. Биякта бүт сыноонун баары биякта күтүп турат экен да. Келдим. Даватка бардым 3 күн сонун, намаздар четко, уже более-менее. Баарын жаттаган жокпуз, бирок Фатиха менен Ихласты жаттаганга сүйүнөсүң. Ошол 2 эле сүрө менен намаздарым акырын окуй берсем болот экен деп сүйүнүп алып бияка келип, анан ошол 1-2-3 күндөн кийин туулган күнүм да болуп калган. Ошо үйдөгүлөр чогулуп, апам, эки эжем, жездем баары чогулуп эле отуруп эле баары мени мынтип карап калышты. Даватка кеткениңизди билет. Даватка кетип аябай переживать этишти да, кандай болуп келет депчи. Эмне болуп келет деп. Анын баарынын эле коркунучу ошол да. Капкара кийинип келдиңизби? Бир сектага кирип кетпесе экен, бир радикал болуп кетпесе экен деп эле ушундай да переживаниялар. Анан биз келип эле анан жүзүңдө нур, бирок башың кир дейт го тиги байке. Досум айткандай. Жүрөк таза, бирок баш кир дейчи. 3 күн аякта биз кышында барганбыз. Мен биринчи жолу барганда үйгө келдим. Туулган күн сыяктуу отурабыз. Баары мени минтип карашат. Эмне болуп өзгөрдү деп. Ал жерде болсо апаңа болгон мамиле, жубайыңа болгон мамиле кандай болуш керек? Исламда эркек деген эмнелерге жооп берет? Понятие жок деп кой. Үйгө кирип эле аябай аккуратно, жумшак эле идиштерди жууп коем, сүннөттү ойготуп коем. Үйдөн да жардам берчү да биздин пайгамбарыбыз. Диванга барып жатып телевизор көрүп алчу эмес да, мисалы үчүнчү. Ошол моменттерде деп мен да тиги 3 күн телефон жок. Телефонго да мындай маани көп бербей калат экенсиң да мындай. Анан келип эле отуруп эле кылсак эле анан кандай барып келдиң деп эле анан отуруп жакшы, сонун, Кудайга шүгүр. Альхамдулилля десең, тың кетти уже мындай деп анан отурасың, анан отурсаң эле анан сен эмне, ошондо сен жоготуп алдыкпы деген сөздөр менин адресиме кетип баштады. Анан эки эжем келип калды, мамам келип алып, эмне сен анан сакал өстүрөйүн деп атасыңбы, анан узун кийинейин деп атасыңбы, анан шашпай эле бир 40-50гө чыкканда эле намаз окуп баштасаң болбойт беле деген сөздөрдүн баары кетип баштады. Мен айттым, эгер мага 50гө чыгам деген гарантия берсеңер, хорошо дедим. Эгер мен 50гө чейин чыгам деген гарантия болсо, хорошо, мен силерди угайын дедим. Мен апама эч каршы чыга албайм дедим. Хорошо, ошондо десем, бересизби десем, жок дейт. Анда все анда дедим. Эми качан мен кетип каламын Кудай билет да. Анан кийин отурсам тиги мен ошо аябай давление болуп баштады эме деп, эмне ошол Куран асмандан жерге түшүптүрбү? Анан эмне тиги дүйнөгө бирөө барып келиптирби деген баягы биздин эмелер бар. Бирөө барып көрүп келиптирби, эмне болуп? Көптөгөн комментарийлерде деле ошолор бар. Эмне бирөө барып көрүп келиптирби ошону?
ооба көрүп кел, бирок мен андай билим жок, азыркындай илим жок анда. Эми биринчи жолу эле дагы жок. мен бардым да мындайдым да, мен Навалния да жаңы болот го башында деп жок мындай ушундай экенби деп ушунча информация болду да, анын баарын переваривать эте албайсың. Жаңы эле бияка келсең сыноодон сыноо, жалаң сыноодон жолдон баштап, жаңы машиналар пипилдегенден баштап сыноо башталат да. Жаман көргөндөн баштап. Анан кийин отурабыз эми мен. Ошол столдо отурганда мени аябай эметип салышты. Басынып салышты. Мен жооп бере албадым. Көп суроолорго жооп бере албадым. Мындай эле отуруп калдым. Монтип турганда ошондо эмне кыларын билбей монтип, андай эмес, жок, андай эмес. Сен тигинтесиңби десе, эми билбейм мен деп, билбейм деп отуруп монтип калганда жубайым келди. Жубайым келип, колумду кармаганда кадимкидей эмени сездим, колдоону. Сен мындай жаңа эмеде айттык, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тиги эмеден пещерадан да үйгө келгенде Хадижа энебиз дагы ушундай эме кылат го. Анан жубайым менен баары отвернуться, баары андан баш тартып бир эле жубай калат го. Якуп эмес. Ооруп калат го. Жок, Юсуф эмес. Аюп алейхиссалам. Пайгамбарыбыз четке тиги шаардан четке кеткенде бир гана жубай калат го. Ошондой сезим болду да ичимдечи, мындай ушундай турбайбы жубайыңдын поддержкасы деген ушул экен да дедим да, мындай кадимкидей келип колдогондо без слов. Ооба, колум мындай кармап туруп, анан кийин айтты, баарына кайрылды. Эмне деп атасың? Эми максат жакшы эле өзгөрдү го, деди да. Мага мамилеси өзгөрдү. Мам, силерге да мамилеси өзгөрдү го. Эми жаман нерседен наоборот кайтып атат го. Эми эч кандай жаманчылык жок го. Эмнеге эмитип атасыңар деп мени кичине болушту, мен тарапка болуп. Кадимкидей кичине успокоился, анан бирок мен турдум да кеттим. Кетип калып жакка барып намазымды окудум. Ошо намаз окуп атканда Алла Таала дедим да, ушу мага илим бере көрчү дедим. Дай мне знаний дедим да, чтоб я мог в любой момент отвечать дедим. Ушунчалык обижать этилип каласың го, жаңа сүйлөп албай, жаңа болуп сенден бирдемке сураганда сен жооп бере албай калып. Айрыкча жакындарың. Бирдемке эметкен сен жооп бере албай калып, анан кийин дедим, да берчи мага. Анан кийин сразу телефонду алып туруп, лучшая дуа деп туруп жазсам биринчилерден ушу знания деп жазылып турат. Я такой, альхамдулилля, я, оказывается, выбрал лучшая дуа дедим. Илим, анткени Алла Таалам айтат, илимге ким ар бир мусулман илим алууга зарыл да. Эгер билим алса, мен ага жаннатка жолду жеңилдетем дейт да. Ошондой болду да. Кадимкидей мен мындай ошол дуамды алам, Аллах Таалам алгандай эле күндө билим ала баштадым. Илим ала баштадым, машинадан уга баштадым, тиги историяларды уга баштадым, тиги сахабалар ким экенин биле баштадым. Канча пайгамбарларыбыз бар экенин биле баштадым. Ушундай аябай көп информация бизде айтат го, океан да. Биз океанга мындай жөн эле мындай келип, океанды келип көрүп, бир пальчигимди кичине малып көрүп, анан кийин вау дедим да, кандай сонун жылуу суу дедим да. Эмне деген океан дедим, кандай терең, кандай деңиз дедим. Балыкчыга урбай эле ошол океанда жүрө бербей деппи. Анан кийин аябай альхамдулилля ошо сүйтүп, ошо ойдон иман кичине жакшы болуп илим ала баштап, анан кийин умраны тилей баштадым. Алла Таалам умрага барып келсем, аябай кыял болуп калды да, мындай кыялданып, анан ошентип ошол жылдын эле бир жылдан кийин эле ошондой приглашение келди. Ошо бир компаниядан келип, ушул умра сапарга ушул Актан Раскелдиев досубуз, анан Бегиш досубуз үчөөбүздү чакырып калышты умрага. Машалла, эмне деген күндөр өттү ал жерде. Медина шаарында жүргөндө аябай просто атмосферасы, аурасынан, воздухунан рахат аласың да. Анан мешитине кирип алып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мешитине кирип туруп, ушунчалык таң калдым да, мындай. Алла дедим да, эмне кылдым мен ушунчалык ушинтип мени чакырганыңа дедим. Мен эмне кылдым мен ушундай адам болчумун.
ушундай мени жакшы көрөт экенсиң да деп аябай мындай ичимди туруп алып эч качан ыйлабагандай ошол жерден ыйладым окшойт да. Көп убакыт отурдук ал жерде. Мен умрадан келгенден кийин да иман жакшы көтөрүлүп жакшы жүрдүм. Рамадан айлары дагы өтө таасир этип атты. Анан эле түшүнө баштадым. Анан кийин Рамазан айында дагы бир жолу 3 күнгө даватка чыгып келдим. Анан түшүнө баштадым. Иман эскирип турбайбы деген уже келе баштады да. Стабильно бир волнада жүрө албайт экенимди билдим да. Намаздарың дагы уже бир-бирден калып калып, уже кечинде уже букет намазды алып келесиң, каза намаздарын. Уже ушинтип бир күн болот, 2 күн болот, анан кийин уже кийинки намаздарың калып калат. Албетте бул чөйрөдөн дагы көп нерсе зависит этет экен да. Мисалы үчүн сенин араңда бир 4-5 адам болуп жүрсөң, төртөөсү намазга кетсе сен жалгыз калып калбайсың да. Сен дагы барып, чогуу барып намаз окуйсуң дегендей эле. Мен айлана чөйрөдүмдө көбүнчөсү мындай ислам дининде эмес адамдар болгондуктан мен да кадимкидей жалгыздык болуп калдым да. Жалгыз болгонун билесиңер да. Жалгыз адам тиги шаке спокойно эле тияка оңго солго тартып кетип калат да. Чындыгында ошондой учурлар да болду да. Чындыгында мындай өйдө ылдый болгону. Бирок Кудайыма шүгүр, ушул билим жагынан машинадан стабильно бир жакшы каналдарга катталып, ошол жерден ар дайым илим алам. Эми мисалы үчүн даваттын пайдасын айтып кеттиңиз кененчи. Дават болду, умра болду. Бирок ушул аралыкта эми мен эмне үчүн кайра ата энеге кайтып келем? Себеп дегенде пайгамбарыбыз алейхисалам Алла таала буйрук берип атат. Ата энеге даже мындай жүрөгүндө, уфтандагы жүрөгүндө эгерде сенден корккон болсо, мындай коркуп, ушуга сүйлөй эле коеюнчу, азыр жооп кайтарат деген болсо, значит сен акылган менен барабар деген нерсе бар да. Анан ата эне эмнеге ыраазы бекен бүгүнкү күндө, же мындай бир жүрөктөрү жумшарып турбу сиздин тандоосуңузга деген суроо келип чыгып атат да. Бул да мен сыноом деп эсептейм. Биздин ошо пайгамбарыбыздын сүйүктүү эмеси байкеси деп айтылабы, жажасы деген кандай окулат? Ошол абасы да билебиз да. Ал абасы дагы жанында ушу кичинекей кезинен баштап чоңойтуп дегендей, анын өтө жакшы көрчү эмес беле ал адамды. Анын аягында да ла илаха иллаллах деп койчу дегенде, жок мен антип айтсам мени ушунчалык алсыз деп тигилер ойлоп калышат деп айтпай кетет эмеспи. Демек ошол тарыхтын баары биз үчүн мындай сабак катары да. Мисалы үчүн биз сүйгөн адамдын баарын эле түшүндүрүп, билдирип исламга алып кире албайт экенбиз да. Аны ошол жана айтканда эле хидаятты Аллам эле берет экен. Анан биз бул жерден албетте өз жагыбыздан өзүбүздүн ушул кылып аткан иштерибиз менен, сүйлөп аткан сөздөрүбүз менен эле бир нерсе көргөзө алат экенбиз да. Негизи айтып коет го пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 5 адамды эгер исламга алып кирсе, бирөөсүн сөз менен, илим менен алып келчү, төртөөнү өзүнүн адеп ахлагы менен алып келчү дейт го. Ошондой эле болду да. Анан көбүнчө мен деле көп башында сөз менен айтып көрүп аттым, тигинтип аттым. 4кө чейин 3 саат, 2 сааттай апам экөөбүз сүйлөшкөн учурлар болот, түшүндүрүп берип аттым. Бул жашоо мындай экен. Эмнеге анда жаназада баары арабча болуп калат деп мындай ошондой суроолорду берип аттым. Эмнеге адамдар ушунча исламга каршы чыгып, анан өлүп калганда эле баардыгы Куран окуп, баары эле анан жаназага Аллаху акбар деп жердин астына узатышат. Эмне үчүн ушундай акыйкатсыздык? Эмнеге биз ушул өлүмгө чейин эч нерсени признавать этпейбиз? Өзүбүзгө болгон ооба. Ушундай монт келесиң. Жок. Анан кийин бирөө эле окуп калса, жүрү барып Куран окуп коелу. Эмнеге сен ошондо Куран окушуң керек? Куран деген эмне? Курандын переводу кандай? Жок, эч ким андай суроо бербейт да. Алар мындай кыргыздын каада салты дегендей эсептешет да көбүнчөчү. Болбосо бул деген бүт болгон ушул дүйнө жүзүндөгү адамдарга болгон мындай эме да. Буйрук. Биздин пайгамбарыбыз бүт дүйнөдөгү адамдарга келген да. Жын шайтандардын баарына. Мисалы үчүн ушинтип эле айтылат го, да? Анан кийин адамдар ушул даже мындай переводдорун билишпейт. Анан ошентип айтпай сүйлөшүп чын ыхлас менен жүрөгүң менен монтип айтып берсең да, аягында сен деген фанатик болуп кетипсиң дегенде, дейсиң да.
болбойт экен да дейт. Мен ошентип 2-3 жолу ошенткөм. Ошондо түшүнгөм да. Өзүң өтмөйүнчө да түшүнбөйт экенсиң да. Бирок бүгүнкү күндө сиз айтып кетпедиңизби? Көпчүлүгү, эми комментарийлерге кайтайлы да. Көпчүлүгү айтып атат, сиздин мурунку жашооңуз менен көпчүлүгү попрекать этип атат да, мынча бетиңизге такап атышат, анда ырдабай кой деп атат. Сиз ансыз деле ырдабайсыз да, чынбы? Бүгүнкү күндө. Жок. Ыр менен байланышыңыз жок, шоу бизнес менен байланышыңыз эми мурунку тааныштар эле болбосо жок да. Жок. Анан футбол ойногондо жанагы 1xbet менен кийип ойногонуңузду бетиңизге такап атышпайбы? Аны мисалы үчүн ачык реклама кылдыңыз беле, сүйлөп? Жок, андай болгон эмес. Негизи мындай айтып кетейин. Биринчиден баарыбыз ислам идеалдуу. Биз адамдар идеалдуу эмеспиз. Баарыбыз пендебиз. Адашкан да учурларыбыз көп болот. Ошол адашкан жолдон Алла таалам эле түз жолго алып келе алат. Мен бул жерден ырчылыкты таштаганда жүрөктө рахат сездим да. Анткени ырчылыкта көбүнчө учурда адамга жагуу деген нерсе ага келип такалат. Ыр жаздырасың, клип тартасың, акча коротосуң, убакыт коротосуң. Кадимкидей өзүңдүн аябай мындай болгон сүйүүңдү ошол ыргабы, клипке жумшайсың. Анан кийин чыгарасың YouTube'га бутака. Анын элдерге өтүп кетсе сүйүнөсүң, дофамин аласың. Эгер 2000 просмотр алып калса кайгырасың. Демек, сен бул жерден элдердин ыраазычылыгын издейсиң. Бул деген эң туура эмес нерсе. Ошону мен сездим. Ошол нерседен кесилгенден кийин альхамдулилля өзүңдү кадимкидей бош адам сездим. Кандай сыноолор болду? Кандай предложениялар болду? Макс, бияка келип ырдап кетпейсиң. Макс, бул канча болот? Любой акча берсең, смело кел, ырдап кет. Бул деген Алла таалам жолуна бир нерсени таштасаң, Алла таалам башка эшикти ачып берет, эки эсе берет эмеспи? Ошондой эле болду да. Күтпөгөн жерден. Анан кийин футбол тармагына келип калдык. Ырчылыкты таштадык, токтоттук. Кадимкидей бошондук, мындайча айтканда, адамдын ойлорунан. Ошон үчүн мен мисалы үчүн азыркы комментарийлерге вообще көңүл бурбайм да. Анткени мен анын баарын өткөм да. Мен негизи бир жаңы келаткан бир ушундай сөздөр көтөрө албаган бирөө болсо, балким бир жаман болуп, бир ойлонуп кетмек. Биз болсо мындай альхамдулилля, Кудайыма шүгүр, ошол жаш кезибизден баштап ушул элдер чөйрөсүндө жүрүп, эми хейт тигиндей, бул сүйлөй берет. Мен деле мурун ар кандай сөздөрдү мен жөнүндө айта беришчү да. Бул деген мындай, тигиндей. Эми бул деген адамдар, бул деген пенделер, булар. Анан кийин футболго өттүк. Футболго өтсөк эле ошол 1xbet деген компания, бул деген албетте харам. Бул ичинде бир жакшылык жок. Биз ошол учурда жаңы исламга кирип аткан моментте 1xbet'тен башка бир да компания футболду колдогонго, келечегин көргөнгө жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр көп полелер тияк-бияк болот атпайбы? Ал убакта жок. Анан кийин эле ошол биз 2-3 адам болуп баштаганбыз мейтелиген. Анан ошол жерден эле 1xbet акча демөөрчү болду. Анан демөөрчү болгондо давайте деп ошол аркылуу биз 8 медиа футбольный команданын кийин тийип, ошол жана сүрөттөр турбайбы 1xbet. Анын баарына ошол 1xbet'ти кийиндирип, анан негизи эле футболдо эми ачык айтканда эле негизи эле сфера развлечений деп коет. Футбол, спорт, кино, ырчылык, сфера развлечений, бунун баары эле ушул Алла таалам улуктаткандан кичине алыстатат да. Алаксытат. Ошондой эле убактыңды жейт. Ошондой эле азартка алып келет. Ошондой эле эмоцияны чыгарып, жаман сөз айтып алышың, урушка алып барышы мүмкүн. Сфера развлечений негизи эле. Ошондой да. Футболго келдик. Ушундай демөөрчү чыкты. Биз турнир организовать эттик. Андан дагы дальше тоже иштей баштадык. Бир аз. Бирок бир нерсени айтайын. Мен эмнени түшүндүм?
бир нерсе кылгандан кийин бир эмеси чыгат го, бир итогчу. Канчалык чоң акча бербесе дагы буйрубайт экен да. Менде карыз пайда болуп калды. Ошол турнирден кийин мен по идее плюска кеткен адам негизи. Эми любой адам проект алып иштеп тиякпай кылгандан кийин негизи плюска кетиш керек го. Туурабы? Өзү кылып аткан эмгегин. Мен турнир бүткөндөн кийин карыздарым болуп калды. Анан кийин экинчи турнир кылдым. Алардан уже бир аз уже генеральный эмес, официальный партнер кыла баштадым. Алыстап. Анткени алардын башка демирчү жок, акча берүүчү жок. А футболдо чоң расходдор. Адамдар ойлошот, мындай эле сен тигиндейсиң деп айтып коюш оңой. Ошону уюштуруш, канча адам иштейт, канча адам. Бүгүнкү күндө сиз уюштуруучулардын. Ооба, мен ушу негиздөөчүлөрдүн биримин, медиа лиганын. Ошондо эле мен футбол команда бар, медиа команда топ тим деген. Аяка дагы көп аракеттер, күчтөр жумшалды ушул 3 жылдын аралыгында. Азыркы учурда кичине мындай паузада болуп калдым. Анткени акыркы турнирде мен аябай эле мындай кичине нокдаунга кетип калдым да, ушу финансылык жактан. Ошону да сездим да, анан аяктан дагы бир эмелерге келдим, мындай вывод. Кудайым деген берип турат экен да, минтсең мындай болот, тигинтсең тигинтей болот деген сыяктуу. Мисалы үчүн даже бирөөнү даже сынга алгандан коркуш керек да. Анткени Алла таалам именно ошол эмне менен сен сынап атканың менен сени сынайт экен да. Вот ошону билип алышыбыз керек экен да. Бирөө мисалы үчүн сен алдап кетти, акчага алдап кетип тигинип кетти, анан сен албетте фарс айтып коюш. Фарс да, мисалы үчүн тетигинден абайла деп айтып коюш фарс, бирок даже сен ошентип тетигинден абайла деп айтканың үчүн анан бирөө сен жөнүндө ошентип айтат да. Тетигинден абайла деп. Анткени никто не застрахован да, бул жашоодочу. Сен азыр кайсы положениеде болосуң, анан кайсы положениеде болосуң. Ошондой экен. Анан мен сездим да ушуну вот жакынкы арада мен бир адам жөнүндө тетигинден абайлагыла деп айтып коюп, эми кичине карыздары бар экен, ал деген тиге карыз экен деп туруп, анан өзүм ошондой болуп калдым да. Ошол кишинин абалына түштүңүз. Оода, ушундай болуп калып атпайбы? Элестет. Футболисттерге акча беришиң керек. Элестет, 28 футболисттин арасында бир 8-9 футболист кетин. Оюн сайын акча берип, өзүм акчам бар болчу, ошону берип жок калып, үй бүлөлүк акчам жок калып, анан кийин тиги аренда эме 2 эсе көбөйүп кетип, трансляциянын баасы 2 эсе көтөрүлүп кетип, мен аябай мындай шок болуп калдым. Анан кийин ошону эстедим да, айттым да, Алла дедим да. Ошо эң опасный турбайбы дедим да. Бирөөнү кысынтып койсоң, Алла таалам сени ошол эле учурда кысынтып салат. Ошол именно сен сүйлөп аткан сөзүң менен айтат го. Даже кичинекей баланын тетиги балаңы карасаң, тетиги мондай экен дегенде сен балаң чоң, сен жаңы балаң төрөлөт, аны ошол качестволор, ошол сыпаттар балаңда да болот дейт го. Точно экен да. Ошону кадимкидей өзүмдүн эмемде көрдүм да, дедим. Алла дедим, болду дедим. Андай эч кимди сынга алмай жок, эч кимге катуу сүйлөмөй жок, эч кимди жамандамай жок. Анан жанакы Илим байкебиздин стористерин көргөндө аябай мындай, ишенесиңерби? Жиним келген жок. 1 грамм жиним келген жок. Мен андай адамдарды чын вот Аллахым карап турат. Мен ичимен кадимкидей наоборот жалко болду да. Чындыгындачы. Анан бул комментарийлерди окусаң, кадимкидей ушунча адамдын ичинде ушундай кир барбы дейсиң да. Анткени мен өмүрүмдө бирөөгө ушундай жаман сөз жазгандан Кудайым сактасын. Постуңузду кайра окуп чыктым. Анан көпчүлүк жазып туруп, бул фанатик болуп кетти, радикал болуп кетти дегенден эми биз исламда ушундай справедливый болушубуз керек да. Адыл. Тем более андай бир туугандар жок эмес фанатиктер. Андайлар. Ошондой эмеспи деп мен сиздин постуңузду окуп чыгып, анан байкап атпайбы, мисалы үчүн сиз ал адамдарбы, бир адамдын атын айтпаптырсыз. Ал статуяларды курган адамдардын атын айтпапсыз, эч кимди айтпапсыз. Сиз жөн гана ошол демократия, светтик өлкөдө жашаган Кыргызстандын жараны катары өзүңүздүн позицияңызды билдирип, мындай дин тутумуңузга
басынткан моментти көрсөтүп, сиз ошону эле кайрылыпсыз. Эч кимди оскорблять этпепсиз. Жок. Анан менде түшүнбөгөн нерсе ушунда да, эл эмнеге мындай атакага чыгып кетти сизге, же болбосо мындан бөлөк дагы бирдеке барып эле, же элде ушундай топтолуп турган нерсе ириң бир жерден бөлөк жерден чыгат го. Ооба, мага чыгып кетти окшойт. Ошондой сезилди мага дагычы. Анткени туруп эле баардыгы ушинтип мындай жеке жака өтүп кетти да. Сен деген өзүңдү бул ширк оку, сен ырдап атканың ширк деп салганда. Бирок сиз ырдабай калгансыз. Ооба, сен ырдап атканың ширк дегенде мен дедим да, эми ширк эмне экенин билбейт адам. Бул деген туугандар эң эле коркунучтуу күнөө. Ширк кечирилбеген күнөө. Бул деген Алла Тааланын жанына бир гана Кудай бар, ла илаха иллаллах деген ушул сөздөрүн, Алла Тааландан башка Кудай жок деген сөзүн жанына тигилер грек кудайлар болуп атпайбы? Мындай логически ойлойсуң, мен мындай таң калам да, мындай грек геройлор болсо ладно дейсиң да. Мисалы үчүнчү, адамдар болсо деп. Адам эмес да алар, кудай болуп атпайбы? Мындайча айтканда, эми көбүрөклөр бул жөн эле монумент да, монумент хорошо, эмне деген монумент? То есть мен деле бул ырларды, английский ырларды укканда да айтам да, кичине жубайым угуп эметип калганда, сен переводун бир Google'га кирип, переводун бир кылып туруп, анан кийин эме кыл депчи. Анткени мазмунун биз деген билишибиз керек. Эмне жөнүндө биз мына анан негизи эле Куран окуп атканда деле сен билишиң керек, эмне жөнүндө окуп атасың. Сен жөн эле арабский сөздөрдү деле мындай окуп аткан болбойт. Буну ихлас деп коет, искренность деп коет, жүрөктөн чыккан. То есть ошондой эле бүт жерге мамиле да. Мындай бир нерсени көрүп атасың, бул сен түбүн билиш керек. Кичине чуть-чуть мындай содержаниясынчы, бул эмне экеничи. Бул жакта мисалы үчүн эми бир кымыз деп жазылып турат. Анан ичсең суу. Мисалы үчүн. Эми ошондой эле да, сен билишиң керек да, ооз тийишиң керек. Чубак ажы айткандай, аракты шарап деп ичсе болот. Ооба, ошондой да, эми мынтип ичтиң, бул суу экен. Биякта бул кымыз деп турсаң, бул кымыз экен деп сен айта албайсың да деген сыяктуу эле да. Мекке эмебизде турат, Меккедеги Кабада эле болуп көрүнүп турат. Мисалы үчүн менин көзүмө ошондой көрүндү. Мен көрүнгөндө кадимкидей жүрөгүм дүңктеди мындай. Кабанын үстүнө эки кудайды, грек кудайды коюп койгон мен үчүн аябай эле мындай оскорбление болду да. Мен мусульман болуп, кадимки эле ошондой сезилди да. Сиздин ичиңиздеги протестке бул эме кылган, возбуждать эткен нерсе бул эме болуптур да, именно Кабанын. Ошол болду да. Ал статуялар каерде турса деле. Статуялар жана башында болгондо, ызы чуу болуп эме кылганда мен вообще ладно, эмне болсо дегем да мен. Анда деле жаман болгом, албетте мындай ширк депчи, эми бул Кудай депчи. Анан кийин Кабанын үстүнө турган көргөндө мен айттым да, мен бул жөнүндө айтам дедим. Айттым, ушундай болуп кетти. Эми бунун баары Алла Тааланын каалоосу менен болду. Бул дагы мага берилген сыноо болду. Мен үй бүлөмө берилген сыноо болду. Анан биз бунун баарын татыктуу өтүп кетүүгө, албетте даражаны көтөргөн Алла Таалам, түшүргөн Алла Таалам дейт го. Ошондуктан биз эч кандай бул жерден өкүнүү, анан кийин жана удалить этип салганын себеби менин апамдын давлениясы бар. Ушул нерсеге көп атака болбодубу? Мисалы үчүн сен до конца турбай белең, апаңдын юбкасына жашынасың деген. Хейттен коркуп кеттиңби деген нерсе. Бул задний берип койду бул деген. Алла, мен негизи жакын билген адамдар билет мен кандай адам экенин. Мен эч качан артка кетпеген, кайтпаган адамдардай өзүмдү алып жүрөм. Негизи мурун кичинекей кезимден баштап, ошол эле даже мушташтардан баштасак, ошондон баштап мен негизи эч кандай мындай качып кеткен, анан артка кеткен адамдардай өзүмдү билбейм да. Бул жерден деле мен эч бир грамм переживать этпей эле отуруп, жооп берчү адамдарга жооп берип эле отургам. Анан кийин эле Инстаграмга өтө башташты. Тредстен Инстаграмга өтүп жаман сөздөр жаза башташты. Ошондо мен тигилердин сообщенияларын удалять эте баштадым. Анткени мен апам ушу Инстаграмда отуруп калат да, эми көрөт, стористеримди байкап турат дегенде, анан ушу апам көрүп калбасынчы. Эми Тредсте отурбайт депчи. Эми Тредсте отурбайт, эми тиги көрүп калбасын, удалить эткен сайын уже башталды. Он комментарий удаляет, деп. Мен алар билбейт менин ниетимди. Менин ниетим
алардан коркуп, алардын сөздөрүнөн коркуп эмес, ошол сөздү мамам окуп калбасын, апам окуп калбасын деген ниет менен өчүрүп аткам. Өчүрдүм, анан кийин хорошо деп туруп, анан кийин эле бир моментте ошол эле отурсак эле маған бир точканы карап, аябай жаман болуп, анан жубайым келип айтып калды, тиги мамама чейин жетти бул нерсенин баары. Окуп давлениясы аябай көтөрүлүп кетти. Дегенде мен мындай бурулуп туруп, ала дедим, эгер мен апамдын ден соолугу ушул жерде, ушул пост үчүн ушундай шекке келип атса, мен буну удалить этип эле коем. Өчүрүп эле коем, бунан эч кандай эчтеке болуп кетпейт. Өчүргөндөн кийин кадимкидей сразу өзүнө келип калды мамам. Давлениясы өзүнө келип, нормально. Анан кийинки пост чыгардым. Туугандар дедим. Ошол объяснениясын. Братья и сестры дедим. Бир туугандарым. Неверующий дедим. Ошол айтышты баары. Кандайча биз неверующий, баарыбыздын ичибизде бир вера бар да дейт. Хорошо, алардын верасы болсун, мен бул жерден мен жана айтылат го, негизи ушул даджал болуп, анан Иса алейхиссалам түшүп эметкенде, бул адамдын баары экиге эле бөлүнөт дейт да. Ишенген адамдар, ишенбеген адамдар. Болду. Эч кандай мен иудаизммин, эмне деп коет? Ошол мен христианинмин, мен тигиндеймин деп религиялар болбойт дейт го. Верующий, не верующий. Ты либо веруешь в Аллаха, либо не веруешь в Аллаха. Бул эми исламдын түшүндүрмөсү. Ислам түшүндүрмөсү. Адамдар исламды ошо түшүнбөгөндүктөн мага башташты. Анан кийин бирөө жазды. Ты историю не читал, ты вообще, там вообще там необразованный, вообще сен болуп алган фанатик. Кыргыздар негизи биздин религиябыз бул деген тенгирианство дешти. Мен ылдыйаны жаздым. Кыргыздар эч качан язычник болгон эмес дедим. Кыргыздар эч качан анткени биздин пайгамбарыбыз да айтат, негизи адамдар мусулман болуп төрөлөт дейт да. Жүрөгүндө иман менен негизи эле ар бир. Анан эмне тиги мурунку пайгамбардын баары мусулман болгон. Ооба, мусулман болгон. Алар бир Аллага ишенишкен. Бүт башынан баштап аягына чейин. Даже иблис. Мындайча айтканда, даже Алла Тааланын кулу болуп иштеп жүргөн да. Анан бирок ушул хейт кетпедиби? Сизди хейт мындай кандайдыр бир жалат кылдыбы же кайрадан өзүңүздүн ишенимиңизди бекемдедиби? Алхамдулилля. Ошол болуп атпайбы? Бул жерден бул хейт Алла Таалама жакындатты. Мен бул жерден өзүмө ушул дагы эмнеге мен ушу араб тилинде Куранды өзүм окуй албайм деген суроо бердим. Эмнеге мен дагы сурана баштадым да, Аллахым деп. Анткени ушундай учурларда көп биздин ушул пайгамбарларыбыздын тарыхында ушундай кысым ар дайым болуп келген да. Анан бул жерден биздин кысым майда чүйдө да биздин пайгамбарларыбыздын алдындагы сыноолоргочу. Ошон үчүн ушул нерсе жакындатты да. Чындыгында жакындатты. Андан ары да жакындатты. Анан даражанын чындыгында мен отурдум. Анан мага эме деп айта баштады. Сага эч ким сен менен иштешкиси келбейт. Сени позор деген аябай көп байкасаңар керек. Көбүнчө комментарийлерде позор тебе, ты опозорился деп. Мени уже эметип салышты уже. Уже жердин астына киргизип, позор, все, давайте его отменим, деп. Анча-мунча сөздөрдүн арасынан или чо, или мак запретил, или чо там не деп, мен уже кетип калдым да ушундай эме. Көбүнчө адамдар азыркы учурда мени опозорился деп ойлоп атышат. Бирок мен канчалык ушул адамдар ошентип опозорился болуп атсам, мен Алла Таалама жакын болуп атам да. Бул сыноо мен үчүн өтө пайдалуу болду десем деле жаңылышпайм да. Кени
эң кызыктуу бир учурду айтып берейин. Ошол жерден көлдө отуруп, анан досумдун коттеджинде отурсак эле аябай эме болду да, мындай хайп болуп, анан Айсулууга да жаман сөздөр жазылып кетип, мне вас жалко деп, мне вас жаль, Айсулуу, с таким мужем живете деп, короче, Айсулууга жесткий хейт кетип баштады. Анан мен эме кылдым. Не обращай внимания. Бул деген тоже. Хочешь не хочешь, биз одно целое, да? Мага жаман болсо сага деле тиет ал. Андай болбойт, что будет. Мага эле тийип, сага тийбей калгандай. Даяр бол деп акырын даярданып, анан кийин эртеси күнү эле сунуштар түшүп баштады да. Бир компаниядан там 6 айлык предложение келди. Бир компания мага амбассадорство предлагать этти. Эме умрага ай сайын барып турасың деген. Мисалы үчүнчү, карабайсың, көзүмө жаш чыкты. Карачы, Алла таалам даражаны көтөргөн сенсиң дедим да. Түшүргөн сенсиң. Мен ушундай сынга кабыл болдумбу? Кабыл болдум. Эмне үчүн кабыл болдум? Сенин ыраазычылык үчүн кабыл болдумбу? Кабыл болдум. Мен өзүмдүн позициямды айтып кабыл болдум. Кабыл болдум. Мени канча мусулмандар азыр колдоп атат? Альхамдулилля. Мен өзүмдүн каттоолчуларымды тазаладымбы? Тазаладым. Менин оюм менен бөлүшпөгөндөр менден кеттиби? Кетсин ала. Мен бир тууган мусулман, бир туугандарым мага кошулду, Альхамдулилля дедим да. И карабайсың, ошондой так движение болду. Анан кийин мен устазыма чалдым. Максат Таласбаев биздин ушол устазыбыз бар. Альхамдулилля, анан чалса экөөбүз кечке күлөбүз. Эмне кылып салдың деди. Азыр бизди көрүп аткан көрөрмандар айтат да, силер мусулмандар күлбөшүңөр керек. Анча болбоду. Негизи ошо мен да мындай күлүп эме кылганда, биздин пайгамбарыбызда кандай эме болчу? Тамаша көй болчу. Жана бир эме келип айтат го. Апа келип, Расулалло, мен жаннатка киремби дейт го. Десе, жок дейт. Жок десе кандай? Эмнеге десе, ал жерде баары 18 болот дейт го. Ошондой эле. То есть мындай бүт менен кирбейсиң жаннатка дейт го. Ошондой эле. Чындык менен тамаша. Чындык менен тамашалап эме. Бул жерден дагы мен аябай сүйүндүм. Ичимен наоборот, карачы кандай Аллахым, кандай сонун алим депчи, мындай ордорун адил да, адилеттүү. Ошентип азыркыга чейин, мына азыр байкасак деле жана мемдер да жүрөт, жана Макс Адырбеков, мы никогда не были язычниками деген. Көп экен. Бизде тенгирианство, тияк бияк дегендер дагы көп экен. Мен анда кичине изилдеп эметип көрсөм, мен тенгир болуп башында негизи эле изначально Кудай асманга сыйынышчу экен, да? Тенгирианство ошондой турбу? Негизи ошондой экен да. Мен да ошону тактадым, анан кийин эле теңир болуп келатып эле, анан кийин кичине адашып кетишиптир да. Негизи тенгирианство деген ошондой экен да. Ал адашуу деле бүгүнкү окшогон статуялардан келип чыкса керек. Ооба, ошо майда чүйдөдөн баштап ошентип чоңоюп кетиптир. Негизи ошо теңир болуп, анан кийин теңир ата болуп кетиптир. Ата болуп кетиптир да. Аллах ата дегендей эле да. Кудай ата дегендей эле да. Манас ата деген. Бул жерден ошондой болуп кетти, теңир ата болуп кетиптир. Ушул аябай мындай тонкий эме бар да, крайне. Негизи идеология бир. Баардыгы бир Кудайга ишенип, биздин ата бабабыз баары бир Кудайга ишенип келет. Теңир деп, ошо сиз айткандай эле теңир деп келатып эле, анан кийин эле тиги шаке кичине иштеп койгон. Иштегенде дагы мындай иштеп туруп, анан кийин уже асманга, анан тиги бирөө природный явленияларга кичине көңүл бурулуп кетиптир да. Бүгүнкү күндө дагы бир суроо жаралып атат да. Мисалы үчүн сиз ушул көйгөйдү көтөрдүңүз, аркасынан хейт болдуңуз, бул күндө эле өтөт да. Ооба. Анан сурайын дегеним, мисалы үчүн биз мусулмандар Кыргызстан, буну эч ким таң албайт. Мусулмандар Кыргызстандын көпчүлүгү. Анан баягы кыйкырып аткан демократиябыз ошол көпчүлүктүн үнүн мындай защита кылат эмеспи? Бул кандай болуп калды анда деген ой келет да. Сиз кандай дейсиз?
мусулмандар көпчүлүк болсок биз, анан биздин мындай кандайдыр бир ички руханий ишенимибизге бир кандайдыр бир сырттан келген бир түшүнүк тоскоол болуп атса, мындай тепсеп атса биздин сезимдерибизди, биз ага каршы чыгышыбыз керек беле же жок беле? Унчукпай отура беришибиз керек беле? Ошол да, ошол болуп атпайбы, кептин баары ошондо. Негизи айтылат го ушул биздин да үмүтүбүз негизи бир муштундай болсок кандай сонун болот да негизичи. Анан бул жерден бир негизи аракет кылып коюш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда бир балким петиция, может быть, тиги Каабаны башка өңгө ак кылабы, кызыл кылабы, кара кылабы, кара эмес, золотистый эмеси жокчу. Мисалы үчүнчү эми коюп коюш деле эми оор эмес го деп ойлойм да негизичи. Анткени чындыгында бизде эми светтик өлкө болсок дагы чындыгында мусулмандар көбүрөөкпүз да бул жердечи. Анан азыр мен деле мондай прям мондай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп эч кандай фатва тигиндей кылалы, мындай кылалы деп билбейм. Негизи бул жерден биз дагы ушул биздин Сиздин жарандык позицияңыз. ооба, биздин ошол мусулман бир туугандарыбыз баарыбыз биригип балким бир кайрылуу кылсакпы, ушуну жөн эле койбойсузбу деп. Анткени биздин баарыбыз билебиз, ажообуз дагы альхамдулилля бүт жака кирип баратканда бисмиллахи рахмани рахим деп кирип баратканда мен дейм да, машалла дейм да, ушу көз тийбесин да. Анан ушундай нерселер деле бул кылдаттык менен мындай баары ойлошот, бул мындай эле майда чүйдө анан Макс из мухи слона делает дейт да. Анан кичинекей эле нерседен бир чоң нерсе кылып атасың, анан тигинтип атасың, мынтип атасың деп атпайбы. Анан эгерде бүт нерсенин баары ушу кичинекей нерседен башталат да. Анан мен бул жерде албетте өзүм ушу 3 баланын атасымын. Ушу кичинекей балдарым жөнүндө келечегин ойлоп калат экенсиң да. Ушу ата болгондон кийин ушу балдарыма ушу туура тарбия берсем, ушу балдарым эң башкысы ушу Аллах менен тааныш болсо эле болду деп эле ушинтип тиленем да. Анан кыргыз жеринде ушул биздин кыргыз баатырлар жетишпегендей да. Мисалы үчүнчү, же бир кыргыз тарыхыбыз жок болгондой, как будто биз ошо греческий историяларга көз каранды болгондой. Мисалы үчүн эмне дешеси, мен вообще түшүнгөн жокмун да чындыгындачы. Мындай мен жалган вопрос болуп калдым да, эмнеге. Анан жана Каабаны койгондо мен кадимкидей мындай басынтып аткандай көрдүм да. Силер көрдүңөр беле жана Джейлонун концертинде Кааба турган видеону? Сахнада Кааба турат. Джейло голая на сцене и Кааба там стоит. Это притеснение мусульман по всему миру сейчас. Это бүт дүйнө жүзүндө баардыгы видят угрозу в исламе, да? Баардыгы. Анан бизде дагы аз эмес экен. Мен бир нерсени билдим, биздин өлкө мындай көп нерсеге даяр эмес экен көрүндү. Мен мусулмандар көп мен балким колдоп коюшат десем, анча мынча эле блогерлер кичине рилс кылып тигинтип колдобосо өкүнүчтүүрөөк болду да бул жагычы. Мындай таң калдым да, көп адам анан көп эле экен да адамдар, түшүнбөгөн адамдар көп эле экен. Ал адамдардын баарына Аллахым хидаят берип, ушул баарыбыз ушу бир муштундай болгон үммөт болсок деп эле тиленебиз. Бул жерде эч кандай фанатизм, радикализм деген жок. Бул болгону бир нерсени мен айтып келем да, мындай айтылат да, ким айткан, вы должны защищать дейт да. Биз эмнени коргошубуз керек? Үй бүлөбүздү коргошубуз керек, жана биздин динибизди коргошубуз керек деген сөз бар да. Открыто монтип диниң жөнүндө монтип өтүп атса, кантип отурасың да? Мисалы үчүнчү, өзүңүн жериңде открыто эле монтип динди монтип исламофоб, анан тиги анан бу эмелер хиджаб кийген кыздар деле канча басынтып атышат, жөндөн жөн эле жек көрүп атышат, сакалы бар адамдарды буну өстүрүп алгандарын деп жаман көрүп атышат. Эми мен по факту айтып атам да. Анан бирөөлөр молдолордун ичинде эмне экенин ким билет деп жаман көрүшөт. Анан
үйүндө бир кырсык болсо ошол молдого чуркап барышат. Куран окуп жардам берчи бизге деп. Же бирөөсү жакындары кайтыш болгондо ошол эле молдоор келип багышта. Бүт ошонун баарын условияларды кылып, тияка барып жаназасын окуп беришип багыш. Анан кийин окуп бергенден кийин эле кайра эле ошолорду жек көрүп калышат. Таң калам да, адамдар реально мындай түбүн мындай суроолорду берсең эле табасың дейт го. Суроолорду беришпейт да. Чындыгында конкретно суроолор бериш. Эмне үчүн жаралдым деген суроо беришсин. Любой азыр. Альхамдулилля, за тобой когда правда дейт го, артыңда чындык турганда сен эч нерседен коркпойсуң дейт го. Сен күчтүүсүң дейт го. Бул жерден ошол суроолор жок адамдарда. посттун түбүндө комментаторлордун бири бул ошол менимче статуяларды орноткон баягы аз убакыт балыкчынын мэрі болуп иштеп кеткен киши дагы сизге бир мындай жазыптыр, акарат менен жазыптыр, сөгүнүп, сагынып. Эми мен ойлойм, мындай кишилерге да хидаят берсин биринчиден, экинчиден өзүнүн ачык позициясын алда билдирип койду. Менимче биздин эл журт өзүнүн мындай ким кайсы тарапта экенин, кимдин кандай деңгээли бар экенин өзү эле билип алды. Дагы бир жолу эскертип кетсек, мен кайра окуп чыгып, сиздин эч кимди мындай аты жөнүн оскорблять этип, бирөөнү жамандап жазганын көргөн жокмун да. Көп анча мынча адамдар ошо постту көрүп, тиги Илим Байкенин постун көрүп, чалып тиги жооп бербейсиңби? Эми мен деле смело Илим тиги баракчасын, Илим Байкенин баракчасын сторисиме киргизип смело жооп берип коймокмун. Илим Байке, сиз өзүңүз биринчи умрага барып келиптирсиз. Умрага барып келиптир. Ошол кабыл кылса, бирок мындай болбойт болчу да. Алла таалам айтат го, умрадан кабыл кылынгандын жашоосу өзгөрөт деп, ой жүгүртү өзгөрөт деп. Анан билбейм да, анан умрага барып келиптир, анан смело айтышмакмын. Эми ачык айтайын, Илим Байке смело, тиги мэр мен смело. Любой. Кел мындай. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Кто оставит спор ради Аллаха, дейт, тому я подарю дом в раю, дейт. Альхамдулилля, биз андай спорго киришпей эле коелу. Өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Бирок албетте ар бир адам өзүнүн сөзүнө жооп берет. Бул дүйнөдө болбосо акыретте, дейт. Ошондой жаман сөздөр жакшы адамдан эч кандай чыкпайт. Пайгамбарыбыз айткан, сен же жакшы сүйлөйсүң, же унчукпай эле кой деп айткан. Ошондой эле да, биздин оозубуздан бир жакшы сөздөр чыгып турсун, же унчукпай эле коелу дегендей да. Бирөө сага монтип, сен тигиндейсиң, мындайсың деп ондай хейт жазылып аткан баары менен айтышып олтурсам, мен анда жарылып эле кетмек болушум керек да. Анткени аларга түшүндүрө албайсың. Мен ошону түшүндүм. Мен аларга 100 факт мына деп алып келсем деле, алар түшүнбөйт. Алардын жүрөктөрү жабык. Мен бүгүнкү подкастыбыздан сизден аябай мындай, мен деле даярданып атканда ойлодум да, себептени мен көптөгөн мындай эстрада шоу бизнестен алыс болгончо көп деле мындай кызыгып аркасынан көрбөйм да. Анан мен негедир ойлоп турмун, сиз бүгүнкү күндө дагы ырдап жүрөсүз депчи. Анан ошого менде мындай кандайдыр бир внутренний суроолор бар. Анан келип айтканыңыздан кийин менде мындай суроолордун баары өзү менен өзү жооп калды да. Себеп ошол баягы бизде мындай адат болуп калыптыр да, бир киши бомж болуп жүрүп, кыйналып жүрүп, анан кыйынчылыктын аркасынан анан бутуна туруп бизнесмен болуп кетип, анан оңолду деп ошону айтат экен да. Анан эми мындай ырчы болсоңуз, өзүңүз үчүн ырчы болуп жүрдүңүз чүнбү? Күнөө сизге эле жазылып. Ооба да. Анан өзүбүз жооп беребиз деген. Көчө кырларымды удалить еттим YouTube'дан анча-мынча. Бүгүн Алла тааланын жолуна түшүп, оңолду деген жаңылыкты элдер туура эмес түшүнөт экен да. Ооба. Ошо бул деген буну жоготуп турбуз деп ойлоп атпайбы? Эми Алла таалам сынчы, биз деген Алла таалам суроочу, Алла таалам, биз эч кандай эч кимге эмебиз жок. Эч кимге жинибиз келип турбай эле бул жерден. Эми адамдар сүйлөй берет. Эң башкы
билиш керек да. Ар бир сөзгө жооп беребиз деп атпайбы? Кандай эмелер бар. Неужели мы будем отвечать? О, Расул неужели мы будем отвечать за каждое слово десе? Как ты это не понял дейт го. Ты еще этого не понял, что ли, деп айтат го. Сен ошону түшүнгөн жоксуңбу? То есть исламдын түбү ошол болуп атпайбы? Ар бир кылган нерсеңе, ар бир сөзүңө жооп бересиң да, бул жашоодочу. Бул жашоодо, аркы жашоодочу. Менимче, бизде Кыргызстанда орус тилдүү адамдарга мындай исламды түшүндүрүп берген адам жок да, менталитетке тиешелүү. Сиздин үнүңүз аябай мындай жагымдуу учурайт го дейм. Бул тармакта ойлонуп көрбөдүңүзбү? Ооба, иншалла. Мен азыр маамда көрөт. Негизи ушул подкастка келердин алдында да апам менен аябай мындай разговорлор болгон. Ушу сен каяка баратасың, эми ал жерден дагы сени контексттен чыгарып, сени жаман көргөздүрөт. Мен ушул мен балам деп сен менен сыймыктанып жүрчү элем, азыр эми кантип сен эметип калам. Эми мындайча айтканда сен опозорился дегендей эле эсепке алып, анан Аллахым буйруса биз даярбыз да, Алла Тааланын жолунда кызмат кылуугачы, иншалла. Бунун баары мен мамам келип сурап, "Не анан имам болуп кетейин деп атасыңбыз?" Мен айгам, "Мам, имам болуп кетсем кандай сон болмок эле" депчи. Кандай рахат, кандай сон адамдарды жакшыга чакыруу, жамандан кайтаруу, кандай сон Алла Тааланын сөздөрүн айтып берүү, кандай рахат. Жүрөгүң тынчтыкка батат, үй бүлөң өзүң болсо күндө ошол дуа кылып, мисалы үчүн защищенный болуп жатсаң кандай. Туалетке мисалы үчүн сол бутуң менен кирип, дуаңды айтып сол бутуң менен кирип отурсаң кандай уверенный отурасың. Тамакты бисмилла деп жесең кандай күчтүү, мындай тамактын берекесин көрөсүң. Негизичи оң кол менен. Оң кол менен, кечиресиз. Оң кол менен кандай мындай бүт нерсе даяр да бизгечи. Просто кичине кто-то усложняет. А намаз кандай сон намаз, бул деген постоянный контакт с Богом. Постоянный намаздын ичинде дуа бар. Да, отдельный дуа деген отдельно отуруп алып намазын окуп туруп дуа кылсаң кандай сонун. Мисалы үчүн көп мындай ушул исламдын көп рахатын түшүнбөй билбеген адамдар көп болуш керек негизичи. Бирок чыныгы рахат исламда деп атпайбы? Анан кийин бул жашоодо бакыт жок деп атпайбы? Бакыт Куранда бир эле жерде кездешет дейт. Ал жаннатта деп атпайбы? Счастье в раю деп атпайбы? Бакыт жаннатта эле деп атпайбы? Успех деген это тоже. Успех деген жок бул жашоодо. Сен миллионер бол, тиги эме айтат го. Илон Маск 400 миллиард доллар бар да. 400 жыл жашаса деле 1 жылдан 1 миллиардтан берет да. Мисалы үчүн анан да 400 жыл ал жашабайт. Жашабайт ал. Канча жүрөгүн пересаживать этсин, те Рокфеллерге окшоп. 101 жыл жашады. По-любому кетет. А тиги мумиялар, тиги фараондор өзүнүн телосун эмеге жанагы мумияга эме кылып туруп, они думали то, что анан бир убакыттан кийин телосуна обратно келишет деп. 2000 жыл болуп жатышат ошо мумия. Бул жашоодо Алла Таалам айткан, каждая душа вкусит смерть деген. Ар бир адам өлүү даамын татат да. Ошондой эле да. Баарыбыз убактылуубуз. Бул дүйнө убактылуу, бул этажкалар убактылуу, бүт убактылуу. Ошону билсек, биз ошондо түшүнөбүз да. Анан мен көп учурда ушул өлүм жөнүндө аябай грубо звучит го, негизичи. Өлүм мен мурун мындай өлүм дегенде не говори деп аябай коркуччу да. Өлүм жөнүндө айтпадым. Айтсаң жакындай тургандай. Ошондой эсеп. Өлүмдөн эмнесин коркосуз? Баарыбыз өлөбүз, өз убагында өлөбүз. Бирок өлүмдү эстеп жүргөн дейт, бул акылдуу адамдар гана ошол өлүмдү ар дайым өзүнө эстетип жүрөт дейт да. Анткени кайсы учурда кетип калабыз дайым билет да. Анан Алла Таалам бизге тен соолук берсе, ибадаттарды кылганга даярбыз, дагы кызмат кылганга даярбыз. Чындыгында бул жерден мындай ан үчүн илим алышым керек, ан үчүн убакытты бөлүш керек, ан үчүн эң алгач үй бүлө колдош керек деп ойлойм да. Анткени мен үчүн бул чоң бир сыноолордун бири болуп атат. Именно ушул жакын адамдарың сени ушул жактан колдобогондо
өзүңдү аябай мындай алсыз мындай жүрөгүң кысылып кетет экен да. Анткени сен жакын адамга жакшылык каалайсың. Анан мындай чын дилиң менен сүйүп монтип айтасың да. Мама деле, мам. Силердин да досторуңар деле кайтышып болуп кетип атат. Баягыда үйдө отурсам, Максат жүрө Куран окуйлучу, мен түшүмө кирди деп атасыз дедим. Анан келип мен отуруп алып Куран окуп атам. Суть. Куран суть эмнеде? Эмнеге биз Куран окуйбуз? Эмнеге биз бирөө өлүп калгандан кийин только туулган күндөрүндө окуйбуз? Эмнеге? Ким айтты эле антип? Туулган күндө эле Куран окутуп, нан чыгарып, чыт чыгарып койду. Анан ар бир дубаңда Куран окусаң болот ал адамгачы. Мен айтып атам, мам, альхамдулилля, силер сүйүнөсүңөр бир күнү дедим. Мен силер да убактылуусуңар да. Билбейм канча жашайсыңар. Мен билбейм, может мен эрте кетип калам балким. Бирок эгерде силер кетип мен биякта болсом дейм, мен сизге күндө Куран окуп турам. Мен силерге жеңилдетип турам дейм. Мамычы. Менин оюмча, апаңыз Айшнабиз иншалла сизди жакшы көргөндүктөн баягы эне деген өзүнүн жакшы көрүп, мээрими менен бөлөкчө ойлонот эне дегенче. Сизди ушул коомчулуктун хейтинен асырагысы келип, ушундай сөздөрдү айтты болуш керек деген ойдомун да. Ошондой эле мен деле аны билем, мен деле аны сезип атам. Мен жалгыз эркекмин үй бүлөдө, 2 уул эжим бар. Анан албетте апам мени аябай жакшы көрүп, менин балдарымды өтө жакшы көрөт, мен үчүн өмүрүн берүүгө даяр. Бирок бул жерде Алла Тааланын жолунда жүргөндө биринчи орунга Аллахты коюш керек дейт да. Негизи эле дүйнө жүзүндө баарыбыз бүт ишибиздин баарын биринчи Алла Тааланы коюп туруп, Алла Тааланын ыраазычылыгын коюп кылсак, ошондо баары жакшы болот дейт да. Мисалы үчүн үй бүлөң биринчи орунга койсоң, үй бүлөңдө проблема болсо кайра эле Аллахка келесиң да. Жумушуңда проблемаң болсо кайра эле Аллахка келип суранасың дегендей да. Аллах менен болсоң, жумушуң дагы, үй бүлөң дагы жакшы болот дейт го. Ошон үчүн мен ошо күтүп атам да, качан бир күн. Альхамдулилля, бул жылы мен эме коюп койдум, иншалла. Максатым бар, умрага алып барып келейм деген. Апаларымды алып барып келейм. Балким ошол жерден хидаят келеби депчи. Анткени мен күтүп атам да, бир күнү келип, балам, давай, делай деп монтип койсо эле болду да. Ушундай өзүм бактылуу сезип кете берет элем да. Бияктан мындай тартат. Туугандарым тартат. Досторум бар. Алар тартат. Оор да. Мен ушундай ишеничтемин. Сиздей баланы тарбиялап, ушундай коомго бергенден кийин Алла энеңиздин фитраты аябай таза. Болгону бир аз баягы тиешелүү, өздөрүнүн уровенинде тиешелүү адамдар жолуга элек. Исламды түшүндүрүп берген. Балким. Түшүндүрүп берсек. Себептери менен иншалла баары жакшы болот деген ойдомун. Анан биз ушунчалык ачылып, чачылып, өзүңүздүн ички дүйнөңүздөн бери айтып берип, бүгүнкү келипчи, ошонун баарынан Алла ыраазы болсун. Коомчулукка айтып кете турган нерсе, биз бул жерде талкуу кылган нерсенин баары биз ушул светтик, демократиялык мамлекетте жашайбыз. Ар кимибиз өзүбүздүн ой пикирибизди ачык айтканы укуктуубуз. Кыргызстан жараны катары. Ошондуктан бул айтылган нерсе бүгүн исламдын үстүндө талкуу болду. Бул ар бир өзүнүн мусулманмын деген адамга тиешелүү. Анан өзүнүн мусулман эмесмин, дагы бөлөкмүн деген болсо, ал кишиге тиешеси жок эле сөздөр болуп эсептейм. Ошондой эле болуп калат экен да. Ошол Максат мырза, Алла ыраазы болсун. Ушул жерге чейин көрдүңөр, анан кийин баягы жактырууну бөлүшүп кеткиле. Ушунча эмоция менен түнкү саат 1:30 болуп атат. Сиздерге Максат мырза көлдөн келип эле өз позициясын түшүндүрүп бергени, убактысын бөлүп келгенине, апасы кой дегенине болбостон келгенине бул чоң эрдик деп эсептейм. Силер көрүп атсаңар дагы, ушул дуа кылып койсоңор дагы, Алла Таалам ар бир адамдын дуасын кабыл кылчу зат, берешен дейт.
казынасы чоң, баарыбызды ушул деңгээлге алып кетип, ушул бизден да тышкары канча жан жаныбар, канча деген нерсенин баарына ушул дүйнө, жети дүйнөнү жараткан дейт. Алла таалам баарыбызга ырайымын берсин. Анан ушул дубаларыбызда ушул биздин апаларыбызга хидаят берсин. Эң башкы апанын алдында 5 эненин таманында дейт. Мен да мама да катуу сүйлөп же жок анан тигиндей мындай деп айта албай эле, унчукпай эле кетип калган үчүн бугум толуп калып эле ушундай болуп аттым да. Мен жаман болуп калып, бuyam болуп калып эле. Анан ошол эле мен токтотуп эле мындай полноценно ачтырбай элечи. Ошону эң башкы ушу апаларыбыз бар болсун, ден соолуктуу болсун. Кандай болбосо дагы биз кичинекей эле апаларыбыздын балдарыбыз. Алар бизге бир гана жакшылык тилейт дейт. Биз дагы аларга жакшылык тилейбиз. Ошондой эле баардык көрүүчүлөргө, анан силердин подкаст жалпы жааматыңарга дагы ийгиликтер болсун. Ушундай эле жакшы жака чакырып, жамандыктан кайтарып, ушу кыргыз элине пайдалуу инсандардан болуп, дагы Алла тааланын жолуна кызмат кылган адамдардан бололу да. Бисмилла. Анан урматтуу көрүүчүлөр, биз билебиз дубанын күчүн, анан мусулмандардын биримдигин. Бир тууганыбыз Максат мырзанын үй бүлөсүнө, өзүнө комментарий менен бекемдеп дуба кылып кетсек, ишинебиз албетте көрөт, окуйт, жүрөгү жылып калар. Ооба, иншалла ошондой болсун. Сак саламатта туруңуздар.